Ассаламу алейкум. Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары, мына Манас көчөсүнө азыр келдим, тиги жактан, аэропорт жактан. Силер көрүп жаткандай, өзүңөр көрүп жаткандай, Манас көчөсү бул чоң эки конуштун ортосунда өткөн. Бул жак автовокзалга карайт, бул жак спутникке карайт. Ортосунан бир жерде жол өткөн, миңдеген адам жашайт, бирок жанагы эле тротуардын маселеси. Азыр басып келдим, чаңда басып келдим, машиналар кызылдап өтөт, уруп асфальтка басайын десең уруп кетейин дейт. Бул тротуар дейин десең тротуар жок. Четке бассаң чаң тизеден. Ошол жактан басып келип, азыр могул жеке менчик, жеке ишкердин бизнес-центри, Сингапур деген бизнес-центрдин ээси менен жолугуп калдым. Бакыт Борошов өзүм эле ушул каналдын негиздүүчүсүнүн бирөөсү. Мына келдик, көрүп атасыңар өзүңөр. Бул бизнес-центрдин алды брусчатка менен жасалып, брусчатка менен жасалып эле чектелбей, мына өзүңөр көрүп атасыңар, мындай тумбаларды коюп, даракчаларды эгип, тиги жакта дагы ушундай кылып. Ассаламу алейкум, Бакыт мырза. Мына сиз бул бизнес-центр Сингапурдун ээсисиз, сиздин менчигиңиз. Ошондой эле сиз тиги ЖБ деген заводдун директорусуз. Эми офисиңиз дагы ушул жерде. Дайыма эле келип турабыз. Келгенде ушул жерге чейин басып келгенден кийин кайф тутуп басабыз да. Чаң болбой, башка болбой. Айтып кетиңизчи, эмне ой менен кылдыңыз муну? Сизге керек беле ушул? Жакшаңыз ашып атабы же эмне? Негизи биз айтып кеткендей каналыбыз бар, Адилеттүү жарандар деген. Тротуарлар мыйзамсыз басылган, урдаган, окшогон проблемалар көрсөтүп турабыз да. Мен өзүм кылганым көрсөтүш мактанбай, позитивдүү да маалыматтарды бөлүшүп коеюн дедим да. Бул мисалы бизнес борбор бюджети бир 180-200 миң доллардын тегерегине бүткөн да. Бирок ойлондум, ушунча акча кирип атат, бирок кичине болсо дагы мамлекетке бөлүп коеюн дедим да. Соц проект катарычы. Көп болсо бир 500 миңдей акча кетти. Бирок элге пайда, мамлекетке пайда, келген өткөн адамдарга да пайда да. Биздин максатыбыз акча эмес да. Бизнес эмне бул? Бизнес бирөөнүн проблемасын чечүү дейт да. Ошол жерден адамдар канча өтсө, биринчиден Кудай кааласа ушунча соопка ээ болот атам деп ойлойм. Экинчиден бир көрк да. Бир гана ошо өзүнүн ишканасын астын кылбастан сол жагына кеткен жакты да ошо тротуар кылып бердик. Азыр ошого кайрылайын деп атат элем. Азыр могул бизнес-центриңизди алдыны брусчатка кылып, мындай зеленый насаждение дегенде орусча кылып жасап, сону мусорный ящиктерди коюпсуз. Ошондой эле мен билишим боюнча сиз ошо Жагу тарапка кеткен тротуарды да асфальттап, дарак отургузуп, ошо дагы парковка кылгансыз, туура? Ошол жакка бассак. Азыр бүгүнкү күндө бул бизнес-центрде эмне кандай компаниялар, кандай тейлөө борборлор бар? Бул жерде биринчи этаждын жарымында Түркия ашканасы бар. Истанбул да? Истанбул. Нары жакта сол жагында Беркбай такси офиси. Беркбай ушул жерде диспетчер да? Экинчи этажында Дос курулуш компаниясы отурат. Үчүнчү этаждын бир тарабында Жие бизнес ассоциациясы. Бир тарабында ушу Жалал Абад ЖБ заводунун офиси. Мына көрүп турам, вот могул жерде дагы сиз как берги указатель, бул корпуста эмне бизнес-центрде эмне компаниялар отурганын көр. Могу ящиктерди эмне максаттар менен койгонсуз? Буну мындай зеленая экономика деп бирөөсүнө бир гана кагаздарды, бирөөсүнө бир гана
пластиковый мелерди максатында. Аралаштырбай, мына көрсөң. Бул жерге картон, кагаз да? Все ясно. Мол тротуарды дагы? Мо даракчаларды да силер отургуздуңар беле? Ооба, бул тротуарды да биз кылдык. Ёлкаларды да биз эктик. Мына бетон булар ар бири 3000 сомдон турат. Бул жерде ошол адам машинасын койгондон кийин бүтүн булгабай тротуарга өтүп кетсин дедик. Парковканы дагы биз асфальттап бердик. Бул жердин общий бир расходу 600 000 сом тегерегинде кетти. 600 000 сом нете да? Сом. Кийин бая жакшы суроо берип кеттиңиз. Акча эч качан ашык болбойт. Бирок адам акчага да тойбойт экен да. Бирок акчаны биз өлгөндөн кийин көргө да алып кетпейт экенбиз да. Ошондуктан жүрөк тойгозуш керек экен. Кийин калган нерсе ток болсо болор экен да. Соопту алыш керек дең, Соопту алыш керек экен. Туура. Жанагы бир досум айткандай, бул жакка эле үй курбай, акыретте да үй куруш керек экен да. Сонун. Кандай Жалал Абад шаарынын ушул ишкерлери, башка бизнесмендери, эми билебиз, көп аз эмес, көп көрүнүктүү бизнесмендерибиз бар. Кылып жүргөндөр да бар сизге ошо, бирок кылбагандар андан көп. Эми ушул сиздин примериңизге сизден үлгү алып жана болуп кылса, ойлойм шаардын көп жери эле оңдолуп калат эле. Эмне дейсиз? Мен да ошон. Эми бул мына азыр тартып атканыбыздын башкы себеби ошо да. Мактан эмес, үлгү болуу максатында да. Акча башка жакка да кетип калат да. Пайдасынын аз бир бөлүгүн соцпакет катары мамлекеттин бир өнүгүшүнө жумшап койсок, биз ишкерлер шаарыбыз өнүгүп кетет эле да. Ошону чагылдыруу максатында, пропаганда кылуу максатында ошол нерсени чыгарып атабыз деп ойлойм. Рахмат чоң. Орозоңуз кабыл болсун. Чоң рахмат.